Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы генеративдик органдар. Гүл, мөмө, урук. Кыргыз Өзбек университетинин медициналык колледжинин химия, биология жана фармация сабактар бирикмесинин окутуучусу Таирова Айгүл Абдылакимовна. Сабактын максаты: гүлдүн бөлүктөрү, анын ар түрдүүлүгү жөнүндө жалпы түшүнүк берүү. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу жана уруктануусу, мөмөнүн пайда болушун түшүндүрүү. Гүл тобунун классификациясы. Мөмөлөр, алардын түрлөрү жана таралышы жөнүндө жалпы түшүнүк берүү. Сабактын планы: биринчи, гүлдөрдүн ар түрдүүлүгү. Экинчи, бир үйлүү жана эки үйлүү өсүмдүктөр. Үчүнчү, топ гүлдөр жана анын түрлөрү. Төртүнчү, мөмө жана урук. Гүлдөрдүн ар түрдүүлүгү. Гүлдөр бир уруктуу же эки уруктуу болот. Бир гүлдө аталык да, энелик да болсо, мындай гүл эки уруктуу гүл делет. Мисалы: өрүк, гилас, алма, шабдалы. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн гүлү эки уруктуу болот. Гүлдө жалаң эле энелик же аталыктын өзү болсо, мындай гүл бир уруктуу гүл делет. Мисалы: тал, тыт, кайың, чалкан. Эгерде гүлдө жалаң эле аталык болсо, мындай гүл аталык гүл деп аталат. Тескерисинче, гүлдө жалаң эле энелик болсо, ал энелик гүл деп аталат. Кээ бир өсүмдүктөрдүн бир түбүндө аталык, энелик гүлү өзүнчө жайгашкан. Мындай өсүмдүктөр бир үйлүү өсүмдүк делет. Буга жүгөрүнү мисал кылып келтирүү мүмкүн. Жүгөрүнүн энелик гүлдөрү сото, топ гүлүнө жыйылган, аталык гүлдөрү татаал сабакка жыйналган. Гүлдүн ар түрдүүлүгү. Бир түрдөгү өсүмдүктүн аталык гүлдөрү бир түптө жана энелик гүлдөрү башка түптө болсо, мындай өсүмдүктөр эки үйлүү өсүмдүк делет. Мисалы: чалкан, терек, тал. Гүлдөр түз жана кыйшык гүлдөр болуп бөлүнөт. Эгерде гүл коргон экиден ашык тең бөлүккө бөлүнсө, ал түз гүл делет. Мисалы: алма, итмурун, шабдалы жана башкалар. Эгерде гүл тең эки бөлүккө бөлүнсө же жалпысынан тең бөлүккө бөлүнбөсө, ал кыйшык гүл делет. Буга сирен, райхан, шальфей, кийгот жана башкалардын гүлдөрү кирет. Бул сүрөттө жүгөрүнүн сүрөтү берилген. Бир үйлүү өсүмдүк жүгөрү, аталык гүлдөрү, экинчи жерде энелик гүлдөрү. Топ гүлдөр. Бири-бирине жакын жайгашкан бир нече гүлдөрдүн жыйынтыгы топ гүл деп аталат. Топ гүлдү пайда кылбоочу жеке гүлдүү өсүмдүктөргө жок азымды мисал келтирүү мүмкүн. Көпчүлүк өсүмдүктөрдө гүлдөр топ гүлдө жыйылат. Топ гүлдөгү гүлдөр жеке гүлдөргө караганда жакшы чаңдашат. Гүлдөрү негизги гүл сабакта жайгашкан топ гүлдөр жөнөкөй топ гүлдөр делет. Бир нече жөнөкөй топ гүлдөрдүн жыйындысы
татаал топ гүлдөр пайда кылат. Мындай топ гүлдөр татаал топ гүл деп аталат. Жөнөкөй топ гүл. Сабак топ гүлдөр узун гүл сабакта гүл саптарынын жардамында кезектешип жайгашат. Мисалы, капуста, чамгыр, койчу баштык, редиска сыяктуу өсүмдүктөр сабак топ гүлдү пайда кылат. Бака жалбырактын майда гүлдөрү узун гүл өзөгүндө сабаксыз жайгашат. Мындай топ гүлдөр жөнөкөй машак деп аталат. Алма, алмурут, гиляз, алчанын топ гүлү жөнөкөй калкан сымал болот. Буларда сабактары түрдүүчө узундуктагы гүл сабагы кыска гүл сабакта кезектешип жайгашат. Бул гүлдөрдүн жогорку бөлүгү бирдей тегиздикте болот. Бул сүрөттө гүлдөрдүн топ гүлдөрү берилген. Жөнөкөй сабак, жөнөкөй чатырча, сото. Башча, жөнөкөй машак, калканча, себетче. Жөнөкөй сабакта кашкар беде. Жөнөкөй чатырчада пияздын гүлү. Сотодо жүгөрүнүн сотосу. Башча беденин гүлү. Жөнөкөй машак зуптурум. Калканча алманын гүлү. Себетче какым. Жоон жана узун гүл саптуу, сапсыз гүлдөр жайгашкан топ гүл сото делет. Мисалы, жүгөрүнүн энелик гүлдөрү сотодо топтолот. Беденин гүлдөрү кыска жана жоон гүл сабакта сапсыз жайгашып, шар сымал формадагы машакча топ гүлүн пайда кылат. Чатырча топ гүлдө жайгашкан гүлдөр бирдей узундуктагы сабы менен гүл сабактын ички бөлүгүндө жайгашат. Мисалы, пиязда. Гүл сабагынын учу эрттүү тарелка сымал кеңейген топ гүл себетче делет. Себетчени сырт жагынан оромо жалбырактар ороп турат. Мисалы, күн карама, какым сыяктуу өсүмдүктөрдүн гүлдөрү себетче топ гүлгө орношкон. Жаңгак, ак кайың жана талдын аталык гүлдөрү чачы топ гүлгө жыйналган. Чачы гүл машакка окшойт, бирок негизги гүл сабынын асылып турушу менен айырмаланат. Татаал топ гүлдөр. Сабиз, петрушка, анис сыяктуу өсүмдүктөрдүн гүлдөрү татаал машакты пайда кылат. Татаал машак негизги гүл сабактын учку бөлүгүндө жайгашкан жөнөкөй чатырчалардан түзүлөт. Буудай, арпа, жоодар жана кара буудай сыяктуу өсүмдүктөрдүн топ гүлү татаал машак болуп, ал негизги гүл сабакта жайгашкан жөнөкөй машакчалардан түзүлөт. Татаал сабак топ гүлү негизги гүл сабакта жайгашкан сабактардан же болбосо машакчалардан турат. Татаал машак бул будайдын гүлү. Татаал чатырча бул сабиздин гүлү. Татаал сабак бул сирен гүлү. Мөмө жана урук. Гүлдүү өсүмдүктөрдө уруктануудан кийин мөмө пайда болот. Мөмө негизинен энелик мөмө байлагычынан пайда болот. Мөмөнүн пайда болушунда энеликтен тышкары гүлдүн башка бөлүктөрү да катышат. Мисалы, гүл коргон, гүл орун жана башкалар. Мөмөлөр негизинен эки түрдүү болот. Биринчиси, эгерде мөмө байлагычтын өзүнөн пайда болсо, чыныгы мөмө делет. Мисалы, өрүк, алча, шабдалы, кара өрүк, гилас. Экинчи, эгерде мөмөнүн формалашында
мөмө байлагычтан тышкары гүлдүн башка бөлүктөрү да катышса, мындай мөмөлөр жалган мөмө дешет. Алма, алмурут. Мөмөнүн түрлөрү. Мөмө биринчиден урук бышып жетилгенче сырткы таасирден коргоп турат. Экинчиден уруктун таркалышына жардам берет. Мөмөлөрдүн аралык бөлүгү эттүү жана калың болсо, мындай мөмөлөр ширелүү, суулуу мөмө делет. Мисалы, өрүк, шабдары, алча. Эгерде аралык бөлүк жука, этсиз, кургак болсо, мындай мөмөлөр кургак мөмөлөр делет. Мисалы, бурчак, маш, тобурчак, будай, жүгөрүнүн мөмөлөрү. Ширелүү мөмөлөр. Данектүү мөмө, алча, чыныгы мөмө, ит жүзүм, алма мөмө, алмурут, кабак мөмө, бадыраң. Кургак мөмө. Бурчак мөмө, буга бурчак кирет. Дан мөмө, будай, мисте мөмө, күн карама, жаңгак мөмө, жалган каштан, канатчалуу мөмө, кара жыгач. Урук. Урук уруктуу өсүмдүктөрдүн көбөйүү органы. Ал түйүлдүк, эндосперма менен кабыктан турат. Ар бир өсүмдүктүн уругу өзүнө мүнөздүү түзүлгөн. Өсүмдүктөр урук үлүшүнө карап, бир же эки үлүштүү өсүмдүктөргө бөлүнөт. Эки үлүштүү өсүмдүктөрдүн уругунда эки урук үлүш жана түйүлдүк жайгашкан. Түйүлдүк тамырча, сабакча жана эки кичине жалбыракчалардан түзүлгөн. Ошентип, эки урук үлүшкө ээ болгон өсүмдүктөр эки үлүштүү өсүмдүктөр деп аталат. Бир үлүштүү өсүмдүктөрдүн уругу эки үлүштүү өсүмдүктөрдөн кескин айырмаланат. Бир үлүштүү өсүмдүктөрдүн уругу урук кабык түйүлдүктөгү эндоспермадан турат. Аларга будай, арпа, сулуу, жүгөрү сыяктуу өсүмдүктөр кирет. Уруктардын курамындагы органикалык заттарды түрдүү бирикмелер түрүндө болот. Буларга крахмал, белок жана майлар кирет. Бушуктоочу суроолор. Бир уруктуу жана эки уруктуу гүлдөрдү түшүндүргүлө жана аларга мисал келтиргиле. Топ гүл деп эмне үчүн айтылат? Жөнөкөй жана татаал топ гүлдөр бири-биринен кандай айырмаланат? Мөмө кандай пайда болот? Ширелүү жана кургак мөмөлөр бири-биринен кандай айырмаланат? Уруктун курамында кандай заттар бар? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.